Теңир Мусага мындай деди: Исраил уулдарына мындай деп айт: мен силерди алып бара жаткан жерге барганыңарда, ал жердин нанын жегениңерде Теңирге арнап курмандык алып келгиле. Биринчи камырыңардан жасалган токочту өйдө көтөрүлүүчү курмандык алып келгиле. Аны кырмандан алып келген курмандык сыяктуу өйдө көтөргүлө. Биринчи камырыңардан жасалган токочту Теңирге арнап өйдө көтөрүп алып келгиле. Укум тукумуңарда ушундай кылсын. Эгерде Теңирдин Мусага айткан осуяттарынын баарын билбестиктен буссаңар, Теңирдин Муса аркылуу осуяттаган күнүнөн тартып, Теңирдин осуяттарынын баарын аткарбасаңар, кийинки тукумуңар аткарбаса, эгерде жамааттын байкабастыгынан жаңылыштык кеткен болсо, анда бүт жамаат жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка бир жаш өгүз, аны менен кошо белгиленген санда нан курмандыгын жана куюлуучу курмандык алып келсин. Ошондой эле күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келсин. Анан ыйык кызмат кылуучу Исраил уулдарынын бүт жамаатын күнөөдөн тазаласын. Ошондо аларга кечирим болот. Анткени алар муну жаңылыштык менен кылышкан. Ошондуктан алар өздөрүнүн күнөөсү үчүн, жаңылыштыгы үчүн Теңирге арнап, Теңирдин алдына курмандык алып келишсин. Ошондо Исраил уулдарынын бүт жамаатына жана алардын арасында жашаган келгиндерге кечирим болот. Анткени муну жалпы эл жаңылыштык менен кылган.